Камчыбек Ташиев мекенин саткан чыккынчы сагызган дагы бирди көрөт. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Курман Козулушевдун отставкасынан кийин билдирүү жасаган саясатчы Адахан Мадумаровду келекеледи. Ал социалдык баракчасына кыска билдирүү калтырып, сагызган бирди көрөт деди. Сагызган сайрай берет, үнү эч кимге жакпаганын сезбестен дагы бирди көргүсү келип калса керек. Мекенин саткан чыккынчы болду бул сагызган. Бирлекте Курман Козулушев 3-июнда кызматтан өзү жазган арыздын негизинде кеткени маалым болду. Учурда анын ордуна талапкерлер каралууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Өз иштеген банктан 8 миллион уурдап кеткен шектүүлдөр кармалды. Бишкекте банктан мыйзамсыз акча чыгарып кеткен деп шектелген 2 адам кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Маалым болгондой 2-июнда милицияга банктардын биринин өкүлү арыз менен кайрылган. Ал билдиргендей, белгисиз адамдар банктан мыйзамсыз жол менен 8 миллион 28,2 миң сом акча чыгарып кеткен. Аталган факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө милиция шектүү катары 29 жана 40 жаштагы жарандарды кармады. Алар убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Милициядан билдиришкендей, кармалгандардын бири кылмыш жасалган учурда банкта иштеп турган. Ал жеке кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган. Учурда алардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы бар же жоктугу текшерилүүдө. Иликтөө иштери уланууда. Милиция шектүүлөрдүн кылмыштуу аракеттеринен жабыркагандар болсо 0708 84 40 08, 0702 84 29 11, 702 84 29 11, 0707 55 77 87 же 102 номерине кабар берүүсүн суранат. Булак репортер Кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Алайга кар жаады. Ош Сарыташ Эркештам жолун кардан тазалоо иштери жүрүүдө. Алай районуна караштуу Ош Сарыташ Эркештам муна жолунда жолду кардан тазалоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги бүгүн 4-июнда билдирди. Ага ылайык жерине номер 960 жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери менен атайын техникалар тартылды. 4-июнга караган түнү жаап баштаган кардан калыңдыгы 10 сантиметрге жетти. Азыркы таптада күн бүркөк, жолдор ачык, каттан бар деп билдиришти министрликтен. Булак Супер Кежи. Кара Суу базарында групповой уруулар изделүүдө. Мындай уруулардан этият болгула. Кара Суу базарына бир нече адамды ушинтип бир күндө кууратып кетиптир. Групповой экен, 2 аял, 2 эркек. Жарандыгын да бир тактап коюш керек. Буларды таанып алса болот. Беттерин жаап алып, оорлук кылган учурлар болгон. Алардын өздүгүн аныктай алышпаган. Ошол үчүн бетин бекитүүгө тыюу салса жакшы болмок. Кылмыштуулук менен күрөшүүгө да көмөк болмок. Булак мекендеш уруу.